достор, кутман күнүңүздөр менен. Мен Кошубакова Амина Сейтек мектебинин жаш журналисттеринин мүчөсүмүн. Бүгүн Сейтек казынасы рубрикабызда жаз мезгилинде ден соолукка кандай кам көрүү керектиги жөнүндө сөз кылмакчыбыз. Эмесе суроолорубузга жоопту мектебибиздин врач-педиатры Кеңешова Нуржан Баямановна эжеден сурап көрөйлү. Кеттик анда. Саламатсызбы? Айтсаңыз, жаз мезгили ден соолукка кандай таасирин тийгизет? Саламатчылык. Жаз мезгили сөзсүз ден соолукка таасирин тийгизет. Биринчиден, жай мезгилинде биз жеген витаминдер, туура тамактанып, витаминдүү азык-түлүктөрдү жегенден кийин кышында болсо витаминдер азайып, ден соолукка таасирин тийгизип, балдардын иммунитети түшүшү мүмкүн. Экинчиден, жаз мезгилинде жугуштуу оорулар козголот, сөзсүз түрдө козголот. Үчүнчүдөн, аба ырайы туруксуз болгонуна байланыштуу ден соолукка сөзсүз таасирин тийгизет. Бул таасирлердин алдын алуу үчүн кандай кеңеш бересиз? Бул таасирлердин алдын алыш үчүн балдардын иммунитетин көтөрүш керек. Өз убагында уктап, туура тамактанып, таза абага дем алып, аба ырайы өзгөргөнүнө карап, туура кийиниш керек. Пайдалуу маалыматтарыңыз үчүн чоң рахмат. Саламатта калыңыз. Достор, врач эжеден кызыктуу жоопторду алдык деп ойлойм. Ар дайым туура тамактанып, ден соолукта болгула. Көрүшкөнчө!